Ассаламу алейкум, урматтуу Жаңылар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Туугандар, бүгүн 20 декабрь 2024 жыл Борбор шаарыбызда курултай өтүп жатат. Мына ушул курултайда эң бир сонун маселени көтөргөн өлкө башчы ушу сандан сапатка өтүү, асыл тукумдуулук боюнча жакшы сөздөрдү айтты. Бул боюнча биз да билгендерибизди айтып коелу туугандар. Асыл тукумдуулукка өтүү боюнча бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосунда жана Айыл банк, РСК банктардын каржылоосунда жакшы программалар иштеп жатат 2 жылдан бери. Буга биз өзүбүз күбөбүз. Былтыркы жылы биз ушул бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосунда аңгы суйларын алганбыз. Биздин айылдан, райондон, Ош областы боюнча көбү алышты. Сибит суйларды алып атышат туугандар. Токтолбостон тез арада мына ушул нерселерге аракет кылып, сиздер дагы өз чарбаңыздарды мына ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жакшы асыл тукумдуулукка өтүп алсаңыздар болот туугандар. Бул деген аябагандай чоң мүмкүнчүлүк. Чынында бул каржылоо токтоосуз жана аябагандай эле жеңилдиктер менен берилип жатат. Бүткүл дүйнөлүк каржылоо банкынын берүү системасы бул 1,5% годовой туугандар. 1,5% годовой 7 жылга жана 1 жыл каникул менен, биринчи жыл каникул менен жана 7 жылга берилет. Товар түрүндө аласыздар. Азыр кой маселеси боюнча бериле элек, менин билишимче таза кандуу койлордон алыш кыйын болуп турат. Буга катышкан, баягы тендерге катышкан чарбалардын жоктугу, бирок аңгы суйларын, сибит суйларын алам десеңиздер, жана ошондой эле бак дарактарды өстүрүү, отургузуу боюнча мыкты көчөттөрдү, Европадан келген көчөттөрдү алып келип, суу чыкпаган жерлерге суу чыгарып, мына ушул проектлердин негизинде иштесеңиздер болот туугандар. Буга эмне керек? Буга сиздин чарбаңыз залоговый сумма керек. Өзүңүздүн же тууган уругуңуздун атындагы үй, сарай, мына ушундай нерселер жана өзүңүздүн мал жандыгыңыз, канча малыңыз бар, мына ушул дагы жакшы нерселер. То есть ушул нерселер менен залоговый суммага коюп туруп, эми бул залог алып койбойт, бирок сиздин ошол төлөп берүү жөндөмдүүңүздү баалай турган нерсе деп ойлойм. Өтө жеңил туугандар, аракет кылыңыздар. Мындай нерселер өтө сейрек болот. Дайым эле бизде боло береби, болбойбу? Кудайым билет. Андыктан аракет кылыңыздар туугандар. Шылтоо менен мына ушул өнүгүү заманында жакшы чарбаңыздарды асыл тукумдуулукка өткөрүүгө бет алып, багыт алып туугандар, өлкө башчыбыз айткандай, жайлоолордун сакталышына салым кошолу жана пайданы аз берип жаткан, сапаты кеткен мал жандыктарыбызды ушу сапаттуу малга өткөрүп, негизгиси эттин, мисалы бир баш кой баксаңыз, эттин көлөмдүүлүгүн көбөйтүңүз туугандар. Бир койдон 30 кг, 40 кгдан өйдө эт алсаңыздар, мына ушул козулардан ошол максатка ылайык нерсе болот туугандар. Андыктан аракет кылыңыздар. Өлкө башчыбыз колдоп атканда, азыркы бийлик колдоп, элге чынында колдоо жүргүзүп жаткан мезгилде аракет кылып барыңыздар.